Жылдын 16-17 март күндөрү жаан чачындын көп болгонуна байланыштуу Көк Ат дарыясында суунун деңгээли 85-90 куб метр секундага чыккан. Сайдын ичинен шагалдарды алганынан себебинен сайдын деңгээли 3-4 метрге чейин чөгүп кеткен. 17 күнү суунун көптүгүнөн 6 пороктун үстүнөн суу ашып туруп сол тарабына жаткандагын 10 дамбанын тулка денесин жууй баштаган. Жергиликтүү бийлик кырдаалга байланыштуу өзгөчө абал жарыялаган күндөн баштап тийиштүү кызматтар тарабынан суунун нугун бөгөөчү таштар алынып келинип, дарыянын сол жээги бекемделүүдө. Бул жерге коркунуч жараткан 569 турак үйгө, ошондой эле 11 мекеме ишканага кооптуу абал түзүлгөн. Эгерде дамбаны бузулуп кетип, суу ашып кеткенде, ушул үйлөргө жана мекеме ишканаларга суу кирип кетмек. Кар көчкү, сел ташкыны сыяктуу жаратылыш кырсыктары айттырбай келет албетте. Анын алдын алуу багытында болсо өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан республиканын кооптуу деп табылган аймактарында иштер жүргүзүлүүдө. Айрыкча калктуу конуштарга жакын жайгашкан суу нугун кармап турган дамбаларды бекемдөөгө өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Жылда республикалык бюджеттен биздин министрликке 100 миллион сом акча бөлүнөт план боюнча. 100 миллион сомду бөлүштүрүп, республика боюнча зарасылына жараша капиталдык оңдоо иштерин жүргүзөбүз. Жалал Абад областы боюнча 12 объект бар. 12 объект 48 миллион сомдук планга бекитилген, тендерлерге берилип атат. Фирмалар, уткан фирмалар иштерин баштайт. Андан сырткары мына Сузак районуна караштуу Жаңы Ачак айылында 250 метрлик жаңы дамба 12 миллион сомго планга кирген. Жалпы Жалал Абад областына сельхоззащита капиталдык курулуш тарабынан 60 миллион сомдук иш-чараларга акча каражат бөлүнгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин берген маалыматына ылайык, бүгүнкү күндө облуста 72 дамба бар. Өткөн жылдын аягында аталган кызматтын сел жана суу ташкындарын коргоо бөлүмү тарабынан дарыяларга текшерүү жүргүзүлүп, жыйынтыгында 12 дамбаны бекемдөө иштерин жүргүзүү жагы үстүбүздөгү жылы ишке ашмакчы. Белгилей кетсек, 2021 жылдын 20 июль күнү Сузак районуна караштуу Карадария айылындагы дамбадан суу ташып, бир айылды каптаган болчу. Улкан Кожоева, Буркан Бекматов, жаңылыктар үчүн.